Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, урматтуу достор. Мына урматтуу шайлоочуларым деп коеюн. Жакында 2 күн мурда мени шайладыңар. Чоң рахмат силерге баарыңарга, жалпы Сузак элине. Кичине эле коомдук иштерди баштап койдук. Биздин Уркай Салиева көчөсүндө жайгашкан мечитке өзүңөр билесиздер, Махмут Ата мечити бар. Ушул жерде биздин намазхан немелерибиз, тургундарыбыз, момун мусулмандар ушул жерде ибадат кылып турат. Бирок отоплениясы жок экен. Мына кыштын суук күнүндө 40 000 акча жетпей турган болчу. Ушул жерде махалла, ушул көчөнүн эң активлерден бири, кол ачык адамдардан, активисттерден бири Рустем ака өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан 10 000 сом ушул мечитке мен берейин деди. Андан кийин биздин жаш ишкерлер, анын ичинде мен, бир тууган иним Жаулан, Азизбек Эргашев 10 000 сом биз өзүбүз чөнтөгүбүздөн бердик. Анан кийин дагы бир 15 000 сом жетпей турду эле. Сузактын 84-85 жылкы ушул балдары, эркек балдары кайрылдык эле. Жаулан Урманов, Азырет Икрамжан Дамла башчылыгындагы 84-85 жылкы төрөлгөндөрдү кайрылды эле. Алла ыраазы болсун. 1 саат 2 сааттын ичинде эле 20 000 сом акчаны өздөрү эле чогултуп беришти. Ушул мечитке отопление жасап алышсын, ушул жерде кыйналбай ибадат кылышсын деп. Ушул учурдан пайдаланып, достор, мен депутат, Сузак айыл кеңешинин жаңы депутаты Урманов Жамшит чоң ыраазычылыгымды айтам. Ушул 84-85 жылкы балдар 1 саатка калып калбай эле Россия болобу же башка жер болобу баары чогултуп беришти. Чоң рахмат. Назарыңыздарга ушул видеоду сиздерге дагы бөлүшкүм келди. Көрүңүздөр. Dostlar, anakası bizge 15 000 kəm oylatıldı. 5 000 yana qoşumça qılıb veriş verdi. Çaylı birlikte dostlarga. Ömürlüğe barakat ardı bu. Merkezden İstanbul'a ülkelerimizi kulu dağıtıyoruz. Daim işleri aldı yiyorsun. Yardımlarını sağ kaynatırsın. Çok yıllar ömrünüzde kulu olsun. Daim hizmette olsun. Allah. Allah.